Ядронун табылуусу. Биз мурдакы сабактарда ядро атомдун биринчи Дальтондук моделинен баштап, кийин кайналы пудинг моделге чейин, бул Томпсондун модели боюнча атом мисалы минус заряддары бар экенин, анын жанында оң заряддар да бар экенин тапканын көргөнбүз. Дальтондун модели боюнча атом бул эч кандай майдалангыс бөлүкчө, бул эч нерсеге бөлүнбөйт жана катуу бир шар формасындагы, сфера формасындагы бир бөлүкчө деген модель болчу. Эмне болсо кийин 1911 жылы Резерфорд жана анын командасынын эксперименти болот. Ал экспериментте алар бул мындай модель эмес. Атом болсо ортосунда оң зарядда болгон бөлүкчө жана анын айланасында болсо электрондор, терс заряддагы электрондор айланып жүрөрүн булар далилдешкен. Аны кантип далилдешти? Анда мындай эксперимент кылган. Ал экспериментте алтын бир фольганы алган дагы. Бул ортодогу алтын фольга. Бул жактан альфа партикл деп коет, альфа бөлүкчөлөр менен ага альфа бөлүкчөлөр менен ок атышкан десең болот да. Мисалы, муну бир айланасына мындай бир затты койгон, айландырып койгон. Бул нерсе, эгер альфа партикл деген альфа бөлүкчөлөр, булар химиялык бир бөлүкчө деп койсок болот азырынча. Ошол альфа бөлүкчө келип буга тийсе, мына бул айлананын бетине тийсе, бул жерде жарык болгон ак точкалар пайда болот. Муну айландырып коюп, ортосуна мындай алтындан болгон бир фольга, алтындан болгон бир нерсени мындай коюп туруп, бияктан альфа партиклдар менен буга ок жөнөтөт. Альфа партиклдарды атат. Ошондо бул алтындан өтүп кетеби, же буга тийип бияка чагылышып кетеби, ошону далилдеш керек болот. Ошону сынап көрмөкчү болушат. Ортодо бизде алтындан фольга турат. Биякта альфа бөлүкчөлөр менен аткан аппарат турат. Жана бул жерде биздин бул айнекчебиз турат. Ушуга эгер Дальтондун модели туура боло турган болсо, буга альфа бөлүкчөлөр келиш керек дагы. Бул жерден келип туруп кайтып кетиш керек. Себеп дегенде бул эч нерсе бөлүнгүс бөлүкчө болуп атат. А бул жакта биз альфалар менен атканда булар чегип кетиш керек. Ал эми бул Томпсондун кайналы пудинг модели боюнча бул жерде оң заряддар өтө тыгыз эмес, бош жайгашкан деп эсептелген дагы. Эгер альфа партикл менен альфа бөлүкчөлөр менен ата турган болсок, булар түп-түз өтүп кетиш керек болчу. Булар кайтпайт болчу, баары өтүп кетет болчу да. Эми булар ошондо алтынды койду. Алтындын фольгасынын ичинде бир канча катмарлардан мынтип алтындын атомдору жайгашкан. Бул кандай экени азырынча белгисиз. Ошентип туруп альфа бөлүкчөлөр менен атканда алардын алган жыйынтыктары боюнча альфа бөлүкчөлөрдүн көпчүлүгү бул жерден атса түп-түз бул жака тийген. Мисалы, бул жерде көрүп атабыз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 көптөгөн бөлүкчөлөр бул жака өтүп атат, түп-түз өтүп атат. Демек, биздин алтын фольгабызды тешип, окко окшоп эле түп-түз эч нерседен кайтпай түз өтүп кетип атат. Кээ бир бөлүкчөлөр болсо, бул жакта көрүп атабыз, кайтып бул окного, бул неме тарапка тийип атат. Дагы кээ бирлери башка тараптарга чекип атат. Муну алар кантип түшүндүрүшкөн? Мындай бир структураны түшүнө турган болсок, бул жерде атомдор бар, алтындын атомдору бар. Ортосунда, демек, бул альфа бөлүкчөбүз, биз билебиз, альфа бөлүкчөнүн заряды оң заряд. Муну да жазып коеюн. Альфа бөлүкчө булар оң зарядда, плюс заряд. Демек, альфа бөлүкчөлөр келип туруп ортодон кайтып кетип атат. Кээ бирөөлөрү өтүп атат, бул жерде көрүп атканыбыздай. Кээ бирөөлөрү өтүп атат, а кээ бирөөлөрү бияка чекип атат.
кайра өзүнө артка чекип атат, кээ бирөөлөрү бул жакка да өтүп атат. Демек булар айтышты, көпчүлүгү түз өткөндүгү үчүн көпчүлүк жерде боштук бар дейт. Мындай ортодо бир кандайдыр бир точкалар бар. Ошол точкалардын заряды оң болуш керек дейт. Оң болгондо оң заряд келип туруп, ага тийип өтпөй калат, же бияка чекийт, же анын чекесине тийип калса бул жака өтүп кетет. Астыңкы кырына тийип калса бул жака түшөт. Мисалы, бильярдтын шариктери болгондой, эгер бир аз бул четине тийсе, бияка кетиши мүмкүн, же артка кетиши мүмкүн, же болбосо тийип туруп бияка кетиши мүмкүн. Ошондой, демек ортодо бир оң заряддуу болгон бөлүкчөлөр бар экен. Анын айланасында эмне үчүн минус электрондор бар? Алардын электрондор бар болгонун биз мурдакы Томсондун экспериментинде ал далилдеген. Томсондун экспериментинде билгендер болсо, минус заряд келип туруп, узакка булардан каршы тарапка чыган. Ошон үчүн ал Томсондун заряд эксперименти боюнча электрондордун терс заряддуу экенин жана алар атомдун ичинде бар экени далилденген. Булар болсо атомдун ичинде оң заряддар да бар экенин далилдешти, жана алар оң заряддар кичине гана бөлүгүн түзөрүн белгилешти дагы, көпчүлүк бөлүктө боштук бар деп айтышты. Себеп дегенде боштук болгон жерден биздин альфа бөлүкчөлөр түп-түз өтүп кетип жатты. Эми алар ушундай жаңы бир модельди түзүштү. Ал модель боюнча мына биринчи модель Дальтондун модели, катуу, эч нерседен бөлүнгөс. Экинчи модель кайналы пудинг модели, бул Томсондун экспериментинен кийин чыккан модель. Минус заряддар бар, плюстар айланасында жөн эле майда болуп бөлүнүп жүрөт деген. А бул үчүнчү модель боюнча ортодо оң заряд, чекеде терс заряддар айланып жүрөт жана ортодо көпчүлүк боштук бар. Оң заряд менен терс заряддын ортосунда. Эми бирок биз билебиз, атомдун электрон, протондон сырткары нейтрон дагы бар экенин билебиз. Муну алар кантип далилдешти? Андан кийин 1930-жылдарга жакын нейтронду далилдеген экспериментте мындай болот. Гелий атому жана сутек атому, булар таблицада элементтердин мезгилдик системасында биринчи жана экинчи турган элемент. Мунун массасы 1 жана гелийдин массасы 2. Анын ичинде сутектин 1 протону болгондугу үчүн анын атомдук катар саны 1 жана анын салмагы 1. Эки сутекти кое турган болсок, булардын салмагы 2 болуш керек. Жана электрондун салмагы өтө кичине экени ал убакта далилденген, өтө аз экени. Гелийдин 2 протону бар болгон үчүн мунун салмагын дагы 2 деп ойлошкон. Бирок таразага койгондо көп кылып койгон, бирок мындай салыштырып көрсөң, 2 сутектин атому 1 гелийдин атомунан жеңил болуп калып атат. Бирок кандайча? Биз көрүп турабыз, 2 эле протон бар. Биякта дагы 2 башка элемент, бирок 2 башка атом, бирок 2 эле протон бар. Анан кантип бул оор болуп калсын? Бул жакта электрондор бар дейсиң, туура. Буда 2 электрон бар, ар биринде бирөөдөн. Бирок бул жерде дагы 2 электрон бар. Андан кийин анда төртөөнү коюп көрсөң, 4 сутектин атомунда эмне бар? 4 сутектин атомунда 4 протон бар. Bir гелийде болсо, 1 гелийде 2 эле протон бар. Бирок 4 сутек 1 гелий менен салмагы бирдей болуп жатат. Анда булар ойлонот, кантип эле 4 2ге барабар болсун дейт. Демек бул жерде протонго салмак берип турган дагы бир нерсе бар. Аны болсо булар нейтрон деп кийинки дагы бир канча эксперименттин жыйынтыгында нейтрон бар экенин табышат дагы. 2 протон плюс
2 neutron бар экенин табышат. Демек 2 неутрон болсо жана анын да салмагы бир протондун салмагы жана бир неутрондун салмагы бир экенин башка эксперименттерде далилденген соң ушундай тыянак келинет. Неутрондун салмагы протондун салмагы менен бирдей жана атомдун салмагы анын протону менен анын неутрондорунун салмагына барабар деген. Эми ошондо биз гелийди элементтердин мезгилдик системасынан карасак, гелийдин атомдук массасы 4 жана анын атомдук саны 2. Ар бир элементтин катар саны, атомдук саны анын ичинде канча протон бар экенин билдирет. Гелийде 2 протону бар, литийде 3, бериллийде 4, борондо 5 протон бар. Алардын массасы бирок 4, 7, 9, 11 болуп атат. Ортосунда канча нейтрон бар экенин билиш үчүн мындай эле таап коебуз. 2 плюс 2, 3 плюс 4, 4 плюс 5 кылып таап койсок болот. Эгер бизге бериллийдин атомдук массасы 9 болсо, анын 4 протону бар экени белгилүү, себептен катар саны 4, демек анын 5 нейтрону бар экен. Ушинтип каалаган бир элементти карап туруп, кандай канча протону бар, канча нейтрону бар жана анын атомдук массасы менен болгон байланышын билип алсаңар болот. Ошентип биз азыр атомдун негизги бөлүкчөлөрүн аныктап бүттүк. Акыркы тыянак боюнча атом бул чекесинде электрондор айланып жүргөн. Булар терс зарядда, минус зарядда. Анын ортосунда протондор бар. Протондор плюс зарядда, электрондор минус зарядда жана нейтрондор 0 зарядда деген тыянак менен атомдун учурдагы моделине келдик десек болот. Дагы бир айта турган нерсе, биз нейтрондун эмне үчүн 0 зарядда экенин жана анын табылуу жөнүндө кенен түшүндүргөн жокпуз, бирок бул жерде маанилүү болгону биз ядронун табылуусун таптык да. Атом бар, ортосунда ядро бар, ал кичине гана бөлүк общий көлөмдөн, жалпы көлөмдүн бир аз гана бөлүгүн түзөт жана ортодо булар катуу болуп турат. Анын айланасында электрондор айланып жүрөт деген атомдун моделине дал келдик. Эми баардык атомдун элементтердин мезгилдик системасындагы баардык атомдор ушул гана составтан турат. Эгер оор бир чоң металлдар болсо, анда алардын ортосунда көбүрөөк протон, көбүрөөк нейтрон, айланасында көбүрөөк электрон. Анан канча протону бар болгону менен ошол канча протондун саны анын кайсы элемент экенин аныктайт. Бир протон болсо, канча нейтрону болбосун, ал протону болгондугу үчүн, бир протон болгондугу үчүн ал сутек, ал 2 протону болсо гелий, 3 протону болсо литий деп аттары берилген.